Assalamu alaikum достор. Техас штатынан барыңыздарга салам айтам. Туугандар, карагачы муну. Техастагы Рестерия деген бул тыныгуу деген сөз, эс алуу деген, эс алуучу жай деген. Бул жерде Техас штатында Сан-Антонио деген шаарга баратам. Остин деген шаарга жакын анан. Ушу эс алуучу жерди карагачы, жолдун боюнда өтө сонун туугандар. Мындайча айтканда музей сыяктуу эле кылып жасап коюптур да. Муну эми кечке карабай эле коеюн, тиги англисче окумуш билген кишидей болчу. Бизде көлгө баратканда, Ошко баратканда ушундай информационный центрлар жок да. Ошо бул илгерки убакта табылган нерселер окшойт. Индейстердин убагында. Бул жерде болсо 10-жол, мына 10-жол анан бул болсо мына биз турган Рестерия ушул. Молар болсо ушу барып көрө турган тарыхый жайлар экен да. Алдыда дагы көп экен бакта Форстоктон. Негизи Техас бул тарыхый шаар окшойт, тарыхый штат окшойт. Ушундай достор. Карагачы кандай сонун информационный центр. Hello. How are you today? Карагачы мына жерде. Бул жолдун картасы, илгерки поезд, ат-араба, кыскасы айтканда эволюция экен да, адамдын бул жерде жөө жүргөн кез, анан араба менен, поезд менен, анан машина пайда болуп уже современный машинага жеткен кез. Сонун кылып жасап коюптур туугандар мына. Бизге Кыргызстанга да ушундай нерсе керек. Техастын картасы. Техас штатын биз турган жер азыр примерно ушул жер го дейм. Так, жок, Сан-Антонио биякта калса, биз примерно могул жерде экенбиз. Ушул тушта окшойбуз. Ушундай туугандар. Бул жердин өзүнүн архитектурасы дагы тарыхый жайларга окшотуп салып коюптур да. Техаста күн ысык, азыр кечки саат 9 болду. 9да ушу 35 градус деп турат. Өткөндө бир Кыргызстанга барган кореялык туристтин видеосун көрүп калдым. Ошол турист сүйлөп атат да, Кыргызстанда баягы бир жактан бир жакка барам десең, аяка кантип барыш керек, ушундай информационный центрлар жок деп сүйлөптүр да. Бизге чындыгында эле керек, Кыргызстаныбыз буюрса оңол бутуна туруп туристтерди дагы көп туристтерди тосуп алчу мамлекет деп ойлойм да, келечекте. Азыр уже Кыргызстанга кызыккан туристтердин саны өтө көбөйүп калды, ошондуктан бизге да мындай жайлар мындай өтө шашылыш түрдө керек го дейм. Эгер туристтер аркылуу биз ошо мамлекетибиздин экономикасын көтөрөбүз десек. Ошо бул жак тарапта трактор токтойт. Бул жакта жеңил машиналар, бирок адамдар өтө эле аз экен бул жерде. Ушундай достор. Баарыңыздарга салам, биздин каналга подписка кылыңыздар. Мен бул видеону YouTube'га да жүктөйм, и Instagram'га да жүктөйм. Жана ошондой TikTok'ка да жүктөйм.